Кутман кеч Дев курултай деп коеюн. Кыргыз программисттердин коомчулугу мурда Мурат Байкенин демилгеси менен мындай иш-чаралар өтүп турчу эле. Көптөн бери тынчып калдык. Анан Калыс мырзага рахмат. Жакшы программисттерди таап келип, ошол чоң компаниялардагы Big Tech программисттер менен жолугуп баарлашып атканыбызга биз дагы кубанычтабыз. Анан бүгүн ошол Android мобилдик колдонмолорду иштеп чыгуу боюнча баарлашалы. Анан Калыс мырзада жакшы суроолор бар. Буюрса анан э, Нурбол мырза келип калды. Анан э, дагы бир жигитибиз кичине кечигип атат. Келсе анан ал да уланта берет. Руслан мырза. Саламатсыздарбы? Ушул ой кандай келди? Негизи кантип Нурбул менен тааныштым. Бул Дев курултай коомчулуктан тышкары дагы IT курултай деген бар. Бул Европада өтүп турат. Бул жылы Варшавада өткөндө барып ошол жактан Нурбул менен тааныштым. Руслан да барган, бирок Русланды көп жылдан бери тааныйм да. Көп ошол нетворкинг түзүп туруп ой келген ошол IT курултай менен Дев курултайды көпүрө түзсө жакшы болот эле деп. Алардын IT курултайдын уюштуруучулары менен тааныштым. Бирок биринчи мындай кадам катары ошол мындай техникалык темадагы мобилдик тиркемелерди жасоо боюнча бир ой келди. Анткени Руслан менен сүйлөшүп ал сүйлөп берем деди. Нурбол дагы макул болду. Ошентип азыр ушу жолугуга туш келдик да. Анын форматы жөнүндө мындай суроо жооп эле, эч ким мындай слайддарды даярдаган эмес. Такай эле ушундай жолугушууда ушу суроо жооп форматында өткөзүп жатабыз. Ошол анда Кыска жолугуп калгандай десеңиз. ооба, ооба, Ошондой болмок. ооба. Анда Турат агай, сизде дагы сиздин компанияңыз бул Flutter эмеспи, мобилдик тиркемелер. Ооба, АКК. Сизде да Мени суроолор. дагы тема кызыктырды. Аябай биринчи укканда эле сразу сүйүндүм да. Анан сиздин суроолорду берсеңиз, анан эми мындай болуп атат. Эми билбейм, мен негизи Flutter'дан башка эч нерсе билбеген үчүн эми кичине Python'ду үйрөнүп аракет кылып атам. Себеби кээде азыр мындай жакшы бэкенд программист табыш деле кыйын. Жакшы программист тапсаң кымбат. Анан ошого мындай эки жакты тең эле өзүбүз эле алып барыш керек болуп атат да, бэкэндда жазыш керек болуп атат. Анан ошон үчүн эми бирок мен байкаган бир нерсе, статистиканы баягы группаларда дагы, сотус тармактарда да көрүп калып атабыз. Мисалы, App Store'да болсун, Play Market'те болсун, мобилдик колдонмолордун чыгуусу тездеди. Анан муну мен өзүмдүн деле тажрыйбамдан көрүп атам. Мисалы, мурда мисалы Play Market'ке бир мобилдик колдонмону чыгарыш үчүн жеке мен иш кылып бир айдан ашык убакыт коротот элем да. Бир жери окшобой калат, анан издейсиң, таппайсың. Анан билген жакшы адистер бар, алардан сурасаң, алардын убактысы сен айткан учурга туура келбейт, алардын убактысын күтөсүң. Анан ал келип туруп бат эле көрсөтүп коет. Анан дагы бир катасы чыгат. Ушинтип мындай негизи бир ай убактым кетет эле да. Ошону точно билем. Азыр акыркы ошол акыркы 2 ай 3 айдан бери мындай байкап атам. App Store'го бир күндө кетет мобилдик колдонмо. Play Market'ке деле ошол бир күн 2 күндө кетип атат да. Мен Play Market'те кичине мындай немелер аябай көбүрөөк, майда чүйдө нерселери. Бирок аны деле мындай үйрөнүп келатабыз. Бул жерде ошол искусственный интеллекттин жардамы аябай чоң болуп атат да. Эми
бирөөнү күтүп отурбайсың да, ал нерселердин баардыгын Gemini билет, ChatGPT билет дегендей скриншот кылып, могул жерде ушундай болуп калды, эмне кылайын десең дароо чечимин айтып берет да. Мен байкаган нерсе ошол болуп атат. Мындай мобилдик колдонмо чыгаруучулар аябай көбөйдү. Мисалы айрыкча бизге окшоп жаңы үйрөнгөндөр, мен байкайт элем да, мисалы биздин окуучуларыбыз болсун, аябай неме кылышат эле да, мындай чыгара албай кыйналып, бир өзүнчө бир стрессчер болчу да. Ошону аттап өттүк, кыскасын айтканда. Анан Big Tech'те бул жактары кандай болуп атат, анан Нурбол мырза менен Руслан мырза менен дагы талкуулайбыз го. Ооба. А, вот ошо биринчи суроону анда кийинки болсун. Бүгүнкү күндө жалаң гана platform native деп коеюн, бул Android же iOS үйрөнүүгө мотивация барбы, же түз эле React Native же Flutter'ды үйрөнүш керекпи? Нурбол, кандай ойлойсуң? Биринчи өзүм бир аз тааныштырып коеюн, А, чынын бизден ката кеттичи. Окей. Ооба. Мындай баарыбыз прям тааныштай эле баштап кетиппиз го. Ооба. эле Нурбол. сиздер менен тааныштайбызбы кыскача? Менин атым Нурбол. Эстонияда Таллинде иштеп жашап иштейм. Android разработкада 2019 жылдан бери быйыл ошо 7 жылдай болуп калыптыр. Жалпысынан бул жакта болгоныма 3,5 жыл болуп калды. Болт деген компания, бул Кыргызстандагылар көп билишпейт, себеби бизде болт жок. Бул деген Яндекс.Го такси бар го, Янго. Ошол сыяктуу такси, анан бирок дүйнөлүк эмеде Яндекске караганда чоңураак. Көбүнчө ошо Европада, Түштүк Америкада, Африкада, бир 46 мамлекеттен көп жерде эме бар, иштейт. Ошо мен бул жакта мобильный разработчикмин, Android. Жалпысынан ушундай тажрыйба. Анан суроого кайрылсак, суроо нативный менен эме болчу, кросс платформаны. Ооба, бүгүнкү күндө кайсынысына инвестиция кылыш керек да? Кандай Аха. ойлойсуң? Сенин оюң. Жакшы суроо. Негизи жаңы баштап аткандарга аябай эме суроо го, мындай маанилүү. Себеп дегенде баары инвестицияга кетет, коротосуң акча, убактың коротосуң, балким акчаң коротосуң. Анан бирин үйрөнүп, кайсыл жагына кетиш керек дегенчи. Анан жөнөкөй жооп, көз каранды көп факторлоргачы. Тигил дагы бул дагы жакшы. Мындай жакынкы арада бири экинчисин түртүп чыгарып, анан же жалаң Flutter жеңип, же болбосо React Native жеңип, жалаң нативный калат, же болбосо беркинси жеңип, нативный жок болуп кетет деген мүмкүн эмес. Бул деген ошо бизнестин талаптарына жараша ар бирин тандап кете бергенге туура да. Мисалы биздин Кыргызстандын эмесинде, экономикасында, талаптарында көбүнчө эме кросс платформа Flutter же React Native'дер жакшы келиши мүмкүн. Себеби биринчиден арзаныраак, бир программист экөөнү тең жабат. Анан бизде көпчүлүк учурда немеге талап деле жок да. Мындай өтө нативный оперативный системага тиешелүү нерселерди жасагангачы. Көбүнчө эле веб сайт сыяктуу эле баягы жөнөкөй приложениялар эмеге чыгат да, колдонуучуларгачы. Бул жагынан чындап мындай экономдоп калууга болот, каражат жагынан. Ошол үчүн бизнестен эметет, көз каранды. Мисалы ошол эле учурда таксини ала турган болсок, такси өзүнүн ичинде нативный көп нерселерди пайдаланат. Мисалы ошол эле GPS, ошол эле гирометр, ошол эле акселерометр деген баягы датчиктер менен түз иштеп, анан аябай узак иштеген үчүн дагы, мисалы такси приложение 8 сааттай тынбай иштеп калат да, андан да көп. Баягы бир такси, бул Европанын мыйзамдары боюнча 8 саат, андан ашык иштегенге уруксат жок. Башка өлкөлөрдө узак иштеши мүмкүн. Ошол учурда мындай катпай, телефонду өрттөп жибербей, жакшы иштеп бериш үчүн көбүрөөк мындай башкаруу колдо болгондо болуш үчүн нативный менен жазышат да. Бул деген эми баягы жогорку деңгээл, анан төмөнкү деңгээлдеги нерсени колдонгондой да. Бири мисалы
автомат айдасаң эме машинанынчы кросс платформа, берки механика деген сыяктуу да нативныйчы ал жактан көбүрөөк өзүң башкара аласың, мындай көп газдабасаң бензин экономдойсуң, анан машина буксировать этипчи сүйрөтө аласың деген сыяктуу нерселерчи. Ушундай баягы кичинекей мындай майда чүйдөсүнө чейин башкара алганга мүмкүнчүлүк болгон үчүн мунун да талаптары башка. Анан азыркы учурда эми кээ бир компаниялар көбүнчө мындай батыштын компанияларында акчадан өтө эле кыйын болбогон үчүн башынан эле нативный менен кетишет да. Себеби бул жерде дагы бир мен билгенден маселе бар. Кросс платформа менен башташат. Башында эрте прототип кылып, жаңы баягы базарга чыгып иштеп кеткенге жакшы. Бирок барган сайын баягы эмеси iOS өзүнчө, анан Android өзүнчө кылып жазган код көбөйүп кете берет да. Анан бир учур келет, ал жака атайын баары бир эме алышат, программа салыш керек болот. iOS өзүнчө карап берген, анан Android өзүнчө карап бергенчи. Продукт чоңоюп кеткенде. Бул Ушундай жактары бар. кечиресиз, эме Кыргызстанда деле байкап атабызбы, мындай чоңоюп калган компаниялар, айрыкча банктар ошол неме менен кросс платформа менен жазып атып эле анан ортодо мисалы iOS программист издеп жүргөнүн көрүп атабыз да. Ага. Ошо эме болуп калат. Чоң баягы узак жүрүштө ушундай жерлери бар да. Жок дегенде мисалы азыр эми биздин банктарды алсак деле чоң масштабка салыштырганда баары бир чакан да. Мындай клиент делеген бизде 7 миллион максимум ошого жетсе керек. Анын ичинен чоң кишилер колдонгондор бир 3 миллиондон ашык да. Анын баары колдонсо деле 3 миллион укмуш деле көп, клиенттүү база эмес, анан укмуш көп эме чыкпайт. Айырма чыкпашы мүмкүн. Бирок ошол учурда бизде баягы мисалы Мбанк эмелер кылып атпайбы баягы. NFC менен, Bluetooth менен төлөгөн баягы МП дегендерчи. Алар жасаш үчүн сөзсүз баягы платформаны өзүн түшүнгөн адамдар керек болот го. Ошого дагы карап атса керек балким. Анан жалпысынан жооп тигил утат, бул утат деген мындай ачык эме жеңүүчү жок да. Бизнестин талаптарына жараша мындай прагматичныйраак эме болуш керек. Көз караш менен каралат го дейм азыр. Кимиси же болсо капитализмдин көзү менен караганда, кимиси экономикалык жактан эме болсо, көбүрөөк мындай пайдалуураак болсо, акчаны азыраак коротсо, аз менен көп кылса дегендей да. Жакшы мындай тең жооп бердиң бүт аспекттерден карап чыгып. Рахмат. Эгер мүмкүн болсо энди эметпесе болот. Болттун кайсы эмелерин, жөндөмдүктөрүн кылып жатасың? Энди эме уруксат берет эле. Мен 3 жыл эмеде иштедим. Болтто такси приложенияда. Жанагы биздин аналог менен алганда Яндекс таксини көрүп жүрүшкөн чат, көп эле билишет. Ошону таксисттер отуруп алып, баягы звонок келгендей болуп, заказ келгенин алып, аны бул точкага жеттим, тигиге жетким деп жазып турганы, клиенттер менен байланышканы, анан жалпысынан ошол таксисттер колдонгон тиркемеде иштедим 3 жыл. Бул жылдан баштап мобилдик платформа деген команда бар. Ал деген биз мындай жаңы функционал жасабайбыз, приложенияларды карабайбыз. Караганыбыз биз баягы башка эмелерге, программачыларга немени инфраструктура түзүп беребиз. Инфраструктура деген эмне? Ал деген CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment деген ошол баягы Турат агай айтып аткандай, Play Marketке жүктөгөндө приложениянын акыбалын текшерип туруу, канча креш болуп атабы, креш деген баягы кокусунан жабылып калган эме учурлар. Канчалык жай иштеп атат, кээ бир жерлерден баягы жай иштеп катып, анан эмелерге жакпай калат да, колдонуучуларгачы. Канчалык катып атат, бир адам мисалы бир экранда канча убакыт коротуп атат, бир кнопканы кыйшак басып атабы же түз басып атабы деген метрикалар чогултуп берген нерселери, башка программисттер колдоно турган UI kit деген баягы эмелер, баскычтар, тексттер, компоненттер да, мындайча айтканда. Дизайн система, эки приложение бар, мисалы клиенттики, анан таксисттики болгон үчүн алар окшош эле эмелерди колдонот, компоненттерди. Ошону жалпы бир жерден жасалып, дизайн кылып, анан ошону жеткиликтүү кылып берүү.
Анан жалпысынан ушундай инфраструктура, эме UI тесттерди жүргүзгөн, скриншот тесттерди жүргүзгөн. А, акыркы максаты мунун эме да, приложенияларды, тиркемелерди жакшы эмеде кармап туруп, баягы сапатын жоготтурбоо, багтарды кетип калбоо, продакшнгачы релиз болуп кетпешин кароо. Ушул сыяктуу нерселер менен иштеп атам азыр. Буга чейин эмеде драйвер такси приложенияда жаңы функционал жасайт элек. Чында мен ойлогом бул product platform деп командалар бөлүнүшү бул бэкэндке эле таандык депчи көрсө бул Чоңураак немелерде ушинтип бөлүшөт, мындай атайын бөлүшөт экен. баягы продукт командада болсоң клиенттерге жасайсың, баягы стейкхолдерлерин, колдонуучуларды акыркычы. Биздин колдонуучулар азыр платформада эмелер башка тааныш эместерчи, эмеден бэкэнддин платформасын алат дегендей. Мобилдики деле, мобилдик программа эменики деле, платформаныкы деле ушундай башка программисттердин жашоосун жеңилдетүү да жалпысынан. Аларга баягы девелопмент тулдарды жасап берүү, куралдарды жеткиликтүү кылып берүү ушундай. Анан ар кандай көйгөйлөрү болсо кантип чечсе болот деп чечип берүү ушундай. Мен iOS менен бир 10 жыл мурун иштегем. Ошондо CI/CD'нин абалы өтө эмес болчу да. Мисалы, тесттерди калабаш деген менен кылып, бирок жазган абдан узак болуп, жок болчу эмелерчи, аспаптар. Бүгүн кандай абалы? Бүгүн эми албетте жакшырды деп ойлойм. Ал кездерди мындай элестете албайт экенмин, бирок менин өзүм эсимде калган, мен биринчи Java менен баштагам. 2018-17 үйрөнүп жүргөн кездерде Java болчу. Анан Kotling'e өттүк, Kotlin'ден бери Vue система болчу, андан кийин Compose'го өттүк. Ушинтип ушул 9 жылдын аралыгында эле Android эме аябай өзгөрдү да. Анан мындай көзүмдүн кыйыгы менен тиги кошуналар iOS-торду эле карап келем. Андан бери алардыкы да укмуш өзгөрдү. Бирок iOS мындай өтө тез өзгөрбөйт, чынын айтканда эмедегидей. Бирок бир аз жайыраак, бирок өзгөрдү, жакшырды. Анан ал кезде деле бар болчу. Балким платформа адамдар мындай көбүрөөк иштеп, өздөрү көбүнчө баягы кастомный деп коет го, өздөрүнүн эме чечимдерин кылышты да. Мындай жалпы индустрияга таандык, индустрияга жалпы билинген мындай best practice'дер аз болчу. Азыр эми алар стандартташып жакшырып калды окшойт. Мындай кыскача жооп жакшы. Ага караганда бир топ жылды алдыга прогресс. iOS жактан мисалы Xcode азыркыга чейин эле жаман эмелердин бири, инструменттердин бири, бирок алда канча жакшыраак, мурдагы абалына караганда. Эми алардын бирок өздөрүнүн маселелери бар. macOS'тен башка эч нерсеге иштебейт. Мисалы Android десек, биз AWS'тен бир инстанс сатып алып эле, ошол жактан тесттерди чурката беребиз да, керек болсочу. Анан тест кылып, анан сразу берип салып. iOS'тогулар эме кылышат, алар атайын Mac mini сатып алып, мындай инвестиция кылыш керек да, атайынчы. Анан ошол жакта UI тесттерди жүргүзүп, ушундай бир аз эмелери бар, өздөрүнүн мындай спецификалык көйгөйлөрү бар алардын. Эми Android өзүнүкү сыяктуу элечи. iOS мындай көп деле өзгөрбөптүр. Ошол учурда Mac mini алып, анан көп убакыт коротчукпуз да ошол CI/CD Ошондой эле анда. тест кылуу азыр бүгүнкү күндө кандай? Тест кылуу, Кайсы автоматтык фреймворк? тесттер, Автотест. автоматтык тесттер аябай эле жакшы деп өзгөргөндөй болду. Балким ал кезде деле жакшы кылган бирөөлөр болсо керек, мурунуракчы. Бирок мен Болтко келгенче Альфа банкта иштегем, Казакстандыкында. Ал жакта бар болчу UI тесттер. Бирок анда деле абал укмуш эмес эле да. Мындай эмеде колго эле чогулуп койгон деген эме бар го. Мындай орусча на коленках деген эмечи. Ошондой кылып эле жасалып жүрөт эле. Бул жака келгенде мындай аябай жакшы иштеп, жакшы караганын көрүп, анан неме экен дедим да. Алдыга жылып кетти же болбосо мен жакшы болуп калганын көрдүм. Бирок жалпысынан менин мобилдик UI тесттер баары бир эме проблемалар көп. Кээ бир тесттер мындай жакшынакай иштеп аткан тест бир күн эле баягы кыялын кармап иштебей калат. Платформага жарашачы. Бирок
Бул жакта аябай эме автоматташтырганга аракет кылат. Ар бир мүмкүн болгон эмени баары автоматташат. Анан андай эмес, мисалы башка эмелер менен байланыштуу болгон башка dependency дейт, көз карандылыктар бар нерсе система болсо ошону гана колго текшерет, калганын баары ошо автоматташкан. Андан тышкары ошо скриншот тест деген бар, ал дизайнды баягы текшерип турат. Мисалы жалпы биз бир эме баскычыбыз болсо UI дизайндачы, анын кебетеси өзгөрүп кетпеш үчүн бирөө мындай кокусунан бир кичинекей нерсени же бак тоңдоп атып же бир нерсе кылып атып чоң нерсе өзгөрүп кетпеш үчүн ошо скриншот тесттери менен баягы картинкалар бири бирине салыштырган тесттер бар. Ошо менен салыштырып баягы регрешн деп коет, бузулуп кетпесин карап турат да, сапатын текшерип. Жалпысынан UI тест эменин мобилкадагы тесттер бир аз маселе эмеден жай болот, аябай бирден баскылап робот басып чыкканча. Ондо мисалы веб жөнүндө айтып кетсем, тиги Chrome браузер, аны менен Chrome драйвер келет да. Бул Android'де да ошондой эме барбы, Android драйверден ошого инжект кылган. Ооба, эме кылат. Мисалы Chrome'дуку өзүнүн ошол эме роботизационный эмеси бар го, баягы баскылап берген. API бар, ооба. Мобилкада деле ошондойлор бар да. Ошондой эле. Анан бул жерде дагы эки эмеде деңгээлде баягы SDKнын деңгээлинде бар. SDK дегенде прям коддун ичине кирип, анан ID-леринен бери билип четкий басканчы. Андан тышкары баягы кросс-платформенный, мисалы вебте деле иштей берет го, Appium деген бар го. UI тест кылганчы. Ошол сыяктуу Android'дун өзүнө тиешеси жок, бирок сыртынан эле баскылап бергендер бар. Алар баягы accessibility деп коет, баягы көзү көрбөгөндөргө колдонулган нерсечи. Ошону колдонуп баскылап берет да алар. Анан эми булардын өздөрүнүн дагы артыкчылыктары, кемчиликтери бар тандаганда жараша. Кросс-платформенныйлар мисалы бир эле тест менен экөөнү тең эметсе болот дегендейчи. Эки платформаны тең башка колго алса болот дегендер бар. Бирок анын өзүнүн кемчиликтери бар. Кийинки суроо, мен бул бир нерсени байкайм да, такси тиркемелер мененчи, бул Яндекс болобу, Болт болобу, навигация үчүн башка тиркемени колдонушат. Бул жакта Болттон Waze'ге өтүп кетишет, Кыргызстандан байкасам Яндекстен тиги Тугиске өтүп кетишет. Бул эмнеге бул такси жасаган компаниялардын навигацияга жакшы жасалбайбы, Жакшы суроо. Негизи мен тамеде такси тиркемеде жүргөндө бул процессте катышкам. Менимче жалпы толук бир жылга жакын, эми анын толук баары эмес, бирок программанын ичине навигациясын интеграция кылып кылгам да, кылып эми ошол проектке катышкам. Анан ал кезде Болттуку мына ишке ашкан эмес дагы ал партнер менен эмесин түзүп койгон, байланышын. Негизги биринчи себептери ооба булар ал нерсеге инвестиция кылышпайт өздөрүчү. Кылам десең ал жакта аябай узак убакыт кетиш керек да. Узак дегенде убакыт албетте ресурс, ошол ресурстарды кылбай эле анан даяр турса эми ошол жака эле чыгарып коебуз деген прагматичный эмеси да, мындай чечим болсо керек. Анан башта мен түшүнө албай жүргөм эмнеге бул жака ресурс салбайт деп. Бирок чоң компаниялар баардыгы акча менен ойлонот буларда. Негизи эле эме да, акча дегенде value деп коет. Мен ошол салган эмени ресурс ошол жеткиликтүү деңгээлде эме алып келе алабы дегенчи, баалуулук кайра артка. Деме деген навигация жасоо деген бул оңой нерсе эмес да. Буга аябай чоң ресурс кетет. Көп инженерлер керек. Анан бул жөнөкөй баягы эме программа менен чектелип калбайт. Себеби сонун кылып UI жасап, сонун кылып программа жасаган күндө деле ал жака эмен чогулуш керек, баягы трафик жөнүндө информация. Мисалы азыр навигациялар кайсыл жерде пробка болуп атат, кайсыл жерде светофор күйүп атканына чейин тугист интеграция бар болуш керек, мен билгенденчи. Кошушту да жакында эле эмеде, Москвада. Балким Кыргызстанга да барат. Мындай маалыматтарды чогултуш үчүн
өздөрү чогулта албайт, муну башка үчүнчү эмеден сатып алыш керек бул маалыматтычы. Кайсы жерде пробка болуп атат деген. Көбүнчө мына Google сыяктуу чоң эмелерден, провайдерлерден сатып алышат да. Анан ушундай көп маселе бар. Эгер ушул эле эмени алып койсо, баягы бөлүгүнчү, навигационный эмеден, приложениядан, анда аны уже колдонгон мындай маанисти эле жок болуп калат. Себеби пробка бар жолго сала берсе, сен 10 мүнөттө жетесиң деп туруп, анан 1 саат болуп кетсе, пробканы эске албай. Анда жананыча короткон эмгек эменин деле эмеси жок болуп калат да. Мына аябай жакшы жасалган UI-дын, аябай жакшы жасалган программанын мындай баалуулугун эч ким сезбейт. Анан көпчүлүк учурда адамдар өздөрү билбегени менен ушул нерсени тандашат да. Мисалы тугис пробкаларды жакшы айтып берип, ошолордон качырган жакшы жолго салса, анда ошол жакшы болушу мүмкүн. А бирок Яндекстики дагы эми баягы көнүп калгандан болсо керек. Мен билгенден Яндекстин өзүнүн навигациясы бир топ эле жакшы. Алар 10 жылдан өтүп калды баягы эме кылып келатканына, Яндекс картага инвестиция кылып келатканына. Алардын өздөрүнүн командасы бар анда иштеген. Яндекс картадачы. Яндекс навигатор деген дагы аябай эле жакшы эме да. Канча жылдан бери иштеп келаткан продукт. Болттуку андай нерсе жок. Болт негизи эле мындай продукт компания болгон үчүн технический эмеси эми баягы жакын эле болду, аз эле болду да эметкенине түптөлгөнүнө баягы базасы. Ошол себептен тигилер да бар. Waze менен Google экөө тең Google'дун астындагы компаниялар. Ошон үчүн Waze Google'дун астында болгон үчүн алардын эмеси аябай күчтүү. Cloud computing мындай чексиз. Cloud computing чексиз, ресурстар деле чексиз эле. Анан жанагы маалыматтар бар да, эме live traffic деп коет, учурда болуп аткан пробкалардын шаардагы тыгындарын абалы. Мгм. Так, эме менде бул тема боюнча суроолор бүттү. Калган офф топик, бирок офф топикке кийин өтөлү. Азыр тиги комментарийлерде суроо. Кайрат Ошо сурап, жакшы суроолор бар экен да. ооба, Кайрат жасап атат. Саламатсызбы, менде суроо бар эле. Android NDK жакшыбы же SDK жакшыбы дейт. Кайсынысынын жолу узун болот дейт да. Так, окей, мен Android билбейм. Неме видео монтаж программасын Androidке жасаш үчүн болгону Java'ны эле билиш керек деген. Чогуу караш керек окшойт да. Экөө мындай байланыштырса боло турган суроолор экен менин оюмча. Ошо. Жакшы суроо. NDK анан SDK деген software development kit, software же программа жасоочу мындай бириктирилген куралдар дегендей эле да. NDK деген native development kit. Бул деген азыр бул жерде бир нерсени терминологиялык жактан бөлүштүрүп алыш керек. Биз кросс платформа анан native программалоо деп Android, iOS айтып атабыз да. Бул мобилдик программалоонун эмесинде, скопунда, чегинде неме бар. Кросс платформа деген бир код менен iOS эмеге, iPhone'го дагы, анан Android телефондорго дагы жазган мүмкүнчүлүк кросс платформа деп айтылат да. Android'дун өзүндө нативный жазган нерсе Kotlin менен жазылат, iOS'та эме Swift менен жазылат. Алар өзүнчө башка мындай фреймворк же башкача өзүнүн тили, анан өзүнүн баягы подходу кандай дейт элек, өзүнүн баягы ыкмалары бар да, жазуу ыкмасы бар. Кросс платформада React Native'де TypeScript же болбосо JavaScript менен, Flutter'де Dart менен жазабыз. Нативный Android же iOS'тун ичинде дагы өзүнүн түшүнүк бар. Айрыкча Android'дун ичинде. Android'дин Java'да жазылган үчүн ал жерде эме бар, ортомчу болот, байткод. Ал деген компиляция өтө мындай терең кирип кетип атышы мүмкүн. Ал компиляция болгон нерсе мындай түшүнбөсөңөр өтө бул эле маселе эмес. Ал жерде Java'да жазылган код бар, же болбосо C++, же болбосо Rust'та жазылган компиляция болгон кодду иштетсе болот да. Анан Android'дун ичинде дагы эки түшүнүк бар. Java менен жазылган, анан нативный менен жазылган деген. Kotlin менен Java экөө бирдей нерсе ошол. Kotlin менен жазылган, бул стандартный нерсе. Ал жок, SDK жок. Мындай эч кандай программа болушу мүмкүн эмес да. Аны сөзсүз мындай must have, сөзсүз үйрөнүш керек.
Себеби ал деген мындайча айтканда эшик да эмеге, Android эмеге программалоого кирүүнүн негизги эшиги. NDK качан колдонулат? NDK деген кээ бир ушундай программалар болот. Эмени баягы памятти терең өзүң кирип, терең эметип мындай өзүң башкарып код жазуу жөнүндөчү. Мисалы жанагы эле машинанын эмесине келсек, аналогуначы. Мисалы автоматты биз неме дедик, кросс платформенный дедик, ал эми механиканы неме дедик дебедикпи? Нативный жечи көбүрөөк башкарыласын деп. Android'дун деңгээлинде деле ал деген уже ичине кирип баягы ар бир гирди баягы коробканы, механикалык коробканы өзүң курап чыккандай эле да. Android'дун айтып NDK. Бул көпчүлүк учурда кандай колдонулат? Көпчүлүк учурда муну Android разработчиктер өздөрү жазышпайт. Муну деген атайын нативный C++да же болбосо Rust'та же башка нативный коддорду компиляция кылып жазган разработчиктер да болот. Мисалы эле ошо биз сүйлөшүп аткан Яндекс навигатор командасы баягы эмеси engine деп коет, Core. Негизги баягы логикасы C++да жазылган да бардыгы. Анан аны деген Android'дин бир четине коюп туруп эле анан эме менен байланыштырып коет деген UI мененчи. Эгеме Java код менен байланыштырып коюшат. Ошон үчүн негизги эме бармак эрежеси биринчи SDK сөзсүз үйрөнүш керек. Анан муктаждык болсо NDKге кирип кызыкчылык үчүн, тереңдикти түшүнүп көрүш үчүн кылса болот да. Кийинки суроосу эле ошол экен, баягы видео жасаган программа жасоо дейт. Мында эки жол бар. Биринчиси NDKге кирип баягы сүрөт деген эми ал мындай матрица эле да эмеде. То есть видео деген сүрөттөрдүн жыйындысы ар бир кадрга бөлүнгөн. Ал эми анан аудиосу бар. Ал эми сүрөт деген бул деген пикселдер баягы точкалардын жыйындысы. Ошону эмеге чейин кирип, памятке кирип өзүң баягы нөлдөн баштап конфигурация кылып ойноп мындай эксперимент кылып көрөм десе анда жасап көрсө болот. Бирок бул өтө эле узак жол, татаал жол да. Андан көрө азыр даяр эмелер бар. Мисалы модулдун атын унутуп калдым, бирок open source эмелер бар. Даяр программалар, мисалы сүрөттү сразу черно-белый кылып берген, яркостун көбөйтүп берген, азайтып берген, видеону экиге бөлгөн, даяр нерселер, даяр баягы NDK'лер бар. NDK дегенде нативный код. Ошону эле өзүнө кошуп алып жасаса эме болот. Ошол менен кылып башташ керек деп айтмакмын, кеңеш бермекмин. Анан кийинчерээк баягы билим болгон сайын, кызыгуу көбөйгөн сайын анан тереңирээк түшүп көрүп кетсе да, мындай өйдөтөн ылдый баштаган кызыктуураак да. Ылдыйтан башталган адам эч качан мунун чыныгы жасоодо эмнеге колдонот деп анан эмеден мындай аягына чыкпай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баягы биринчи кнопканы өзүң басып көрүп түшүнбөсөң дагы, мен бир нерсе жасап алат экем деп көрүп ал жактан баштап анан тереңдесе жакшы го. Тиги кошуп кетейин. iOS'то дагы жаңа Foundation, UI Foundation деген бир эле SDK. Жок, кантип айтып кетейин. Жогорку деңгээлдеги SDK, анан төмөн деңгээлдеги бар да. UI Kit бул жана бул Android SDK сыяктуу. Core деген башталат. Core Graphics, Core да бир нерседен алар төмөнкү деңгээлдеги. Бул видео монтажга эмес эле, мен жана балдарга раскраска кылгам. Ошого Core Graphics менен колдонгом да. Ал жакта эгер UI Kitте жана өзгөрмөлөрдү автоматтык түрдө тазаланса, жана garbage collector эмес, ARC, Automatic Reference Counting. Ойлонбойсуң эч нерсе эмелер жөнүндө, өзгөрмөлөр жөнүндө. Core Graphics'те баарын өзүң кылып туруп, аны тазалап турушуң керек да. Ал жакта эс менен, memory менен иштегенге көбүрөөк жоопкерчилик керек. NDK да ошондой. Ал жакта Objective-C беле? ооба, Objective-C болчу. Окей, кийинки суроо. Так, бул жөнүндө экен. Нурбол мырза, өзүңүз продукт жасап, стартапчы болууга аракет кылдыңыз беле? Окей. Менден кийинки. Жакшы суроо. Негизи ар бир эле программчы мен программисттин эмелери болуш керек, кыялдары. Ошентип эме кылам, стартап баштайм,
Анан көп эле баягы стартаперлерди көрөбүз да, эми чоң компаниялардын жетекчилери же болбосо тарых ошондой го. Мурдараак кылып көргөнбүз. ОРТга жасаган приложение жасайбыз деп аракет кылып, анан Кызыл Кыяда такси ачып көргөнбүз. К2 деген болчу. Азыр деле иштейт ошол, мен билгенденчи. Бирок программалары ошондон бери обновление болгон эмес. Диспетчерге чалып чакырышат, бирок таксисттердинки ошо эмеси иштейт да дагы эле. Таксометричи баягы акчасын эсептеп берген. Бирок балким ал деле иштебей калды. Мен эмеден чыгып кеткениме көп эле болду. Алдыга жыла албай ушундай болуп. Анан эми биз көргөн ийгиликтүү адамдар баягы орусча эмеси бар, феноменчи, ошибка выжившего депчи. Тирүү калгандын эмеси, катасы дейт беле. Биз жалаң ошо ийгиликтүүлөрүн көрүп, анан аркасынан миңдеген адамдар ийгиликке жетпей калганын көрбөйбүз деле да. Бирок буюрса ойлор бар, кайра бир нерсе кылыш керек деген. Анан кийин ошол эме болуп кетти. Бир аз аракет кылып эле анан карьера менен кетип калдык. Корпоративдикчи. Ошого андан нары эме болбоду. Көп нерсе жасабадык. Бирок мен Play Market'инде дагы деле толтура удалить этип салган программаларым бар. Өзүм чыгарып кылып көргөн. Кийинки суроо, Bolt сыяктуу real time системаларда миңдеген объекттерден келген маалыматты, мисалы GPS же сенсорлор, мобилдик колдонмого кечиктирбей жеткирүүдө эң чоң проблема эмнеде? Реалдуу убакытта иштей турган тиркемени жасап жатканда эмнеге өзгөчө көңүл буруш керек? Бул негизи жакшы суроо, анан бирок көбүнчө бул жерде менин баягы түйшүктүн көбү бэкэндде, серверде. Себеп дегенде, мисалы мен жаңы эле айтып аткан биринчи жасаган К2 деп таксометр, таксисттердин эмеси, тиркемеси баардыгы телефондо болчу да. Телефон акчаны өзү эсептейт. Телефон жүрүп бараткан жолун сактап эстеп калат дагы, анан аягында баарын бэкэндке мончак жол деп жиберип коет эле да. Бул деген эми баягы телефон жактан бэкэндти алдап туруп көбүрөөк акча деп жиберүүсү көбүрөөк болуп калмак да. То есть эми эң негизги чындыктын эмеси булагы телефон болчу да. Эми бул чоң эмелерде, компанияларда андай эмес. Мисалы Болттон программасын иштеп бараткан жеринен эле өчүрүп таштап, кайра логин кылып кирсең, ошол жерден баарын улантып кете бересиң да. Бул деген эменин чындыктын булагы бэкэнд. Аркада сервер баардык стейттерди сактап турат. Мобилдик жактан биз эмне кылабыз? Мобилдик жактан сенсорлорду угасын, GPS'теги эмени баягы болот. Noise дегенде мындай ыз чуу болот. Кээде секирип кетип, тормоз болуп калып, ошондой өтө секирип кеткендерди мындай аябай агрессивдүү эмес, алыстап кеткен мындай өтө нереалдуу точкаларды кошпой бэкэндке жиберебиз. Ошол учурда бэкэнд болсо андан дагы эме кылат, аны фильтрлейт. Жолдучу мындай реалдуу кылып. Анан ошондо мындай чындап басып өткөн жол чыгат да, баягы кичине ката кетип калса, нары бери секирип кеткен болсо GPS, бэкэнд өзү түздөп эсептеп алат. Мобилдик жактан бир аз эле эме болот, каралат. Анан акселометр, гирометрлерден баягы канчалык агрессивный же катуу тормоз деп атабы деген нерселерди текшергендер бар. Анан мунун деле көпчүлүгү чогултуп алынып, анан бэкэндке жиберилет. Анан ал жактан көпчүлүк учурда мындай карап туруу же болбосо мониторинг кылып туруу максатында колдонулат. Анан эми бул деле дагы эме маалымат. Ушундай кийинки бөлүгү маселе дегенде негизги маселелердин бири ошо стейт эме деп коет, стейт машин, стейтти жакшы кармоо. Эгер керек учурда маалыматты алып, керек эмес учурда сразу ресурстарды баягы колдонбой кой берип туруу. Мисалы GPS'ти окуп аткан болсоң, уже кереги жок болуп калгандан кийин анан сразу артка кое бериш керек. Кое бербесең ал деле ашыкча ресурс коротуп, анан такси программалар жаап койгондон кийин деле батарейканы корото бериши мүмкүн да. Ушундай нерселер. Анан эгер система мисалы ОС эмени өлтүрүп салса, программаңды кайра калыбына кайтып келип, ошону мындай туура баштап кетүү, state restoration деп.
мобилдик эмелердики негизги эле көйгөй ошол да. Жетишсиз аз ресурстарды болушунча идеалдуу пайдалануу. Баягы меморилик кылбаш керек, таксисттердики айрыкча баягы бир ушундай ресурстарды кое бербей чогулуп отурса, анан телефон жайлап барып анан акыры могу приложение что то жакшы эмес болуп атат деп оюп өлтүрүп коет да менимче, приложениянычы. Ошого ресурстарды мындай жакшы пайдалануу болсо керек, эң негизги эле көйгөйлөрдөн. Окей. Так, Кайрат сурады, бирок мен бул суроого келем. Кайраттын суроосуна, анткени буга чейин бир офтоп суроо. Болт качан Кыргызстанга келип Яндекске конкуренция кылып баштайт? Болттон жакшы суроо. Мен негизи ошо SEOнун өзүнөн деле сурагам. Эми алар кичине эме болот, мындай тактичный адамдар болот. Жакшы идея экен, эгер жакшы деп ойлосоң, мындай биздин баягы продуктка барып, башкы эмегечи, ошол жаңы маркеттерге иштеген неме менен сүйлөшүп көрө деген. Анан аларга айтсаң деле неме бар, мындай биз ойлой беришибиз мүмкүн, бирок чынында конкуренцияны булар реалдуу карашат. Яндексте монополия бар. Бир канча жыл мурун Казакстанга келип, аябай баягы мындай кандуу таймаш кылып кетишкен да. Анан бирок аябай көп эме чыгымдары болуп, анан мындай ийгилик болбой калган ал киргенде. Ал кезде Uber бар болчу, анан Кытайлардын да Didi деген бар болчу. Анан Яндекс аябай чоң мындай эме болгон да, мясорубка болгон. Болгон экен, мен келип билдим аны. Анан ошол менен келген бойдон Борбордук Азия, анан бир башка компаниялардын мындай доминанттуу эмеси бар, базарларга, экономикаларга кирбейт да булар азырынчачы. Себеби бош эмелерди баягы биринчи бош калган эмени толуктап, боштуктучу, андан кийин баягы салгылашып өтөбүз деген эме деп түшүнсөк болот. Бирок бир күн барып, бир күн болбосо барып калабыз деген эмеси бар. Барып калса жакшы болмок. Конкуренция болбосо монополия эме көбөйүп кетет го. Не деп койчу эле, Blue Ocean, Red Ocean деп, биринчи Blue Oceanга кирип, анан Көк океанга кирип, анан Кызыл океанга киришет го. Кийинки суроо. Кайрат сураган эмеден, Телеграмдан. Кантип Кыргызстанда айтини өнүктүрсө болот? Бул жерде мага Эстониянын тажрыйбасы абдан кызык да, анткени канча 35 жыл мурун жана СССРден чогуу бир учурда бөлүнүп кетип, бирок өзүнүн ресурстары жок мен билгенден, 2 миллион гана калкы. Бирок карап көрсөк, Skype'ты ошо жактан жасашкан программисттери, Pipedrive, дагы кайсы бар эле, Bolt, чоң компаниялар чыкты да. Себеби эмне деп ойлойсуң? Эмеси бар. 7-8 ба, идизарок деп коет го, баягы миллиардтан ашкан эмелер, компаниялар. Ооба, Кыргызстанда нөл азырынча. Азырынча. Сен байкооң боюнча сыры эмнеде? Сыры мындай неме деп айткандан алысмын. Бир нерсе деп айтыш кыйын. Баягы Swedish cheese деп коет го эме, шведтик сыр депчи. Тешикчелери бар, чогулуп келип анан бир эме жаратат дегендей. Негизинен эле ооба, эми эстондордун мындай жетишкендиги чындап айтканда мурунку союздан калган мамлекеттердин ичинен эң эле алдыдагыларынан бири болсо керек. Баягы мамлекеттин көлөмүн Кыргызстандан төртөсө кичине жери боюнча. Калкын саны 2 миллионго деле жете элек да, 1,5 миллион ушундай эле. Бирок ошого карабай ресурстары жок, жакшы эмеге жетип калышты да. Негизгиси мен айтат элем, менин оюмча коррупция аз. Коррупция эле көп нерсени чечет. Экинчиден эменин дагы таасири болсо керек. Аба ырайынын дагычы. Себеби буларда 6 ай мындай жакшы погода болбойт, көбүнчө иштеп жүргүзөт убактысынчы. Анан иштеп отуруп алып айчы кылганга мындай адамдарга мүмкүнчүлүк көп эле болсо керек. Жалпысынан айтканда муну эмеге кошот элем, скандинавский эме деп коет го.
майндсет же болбосо скандинавиялык эме ой жүгүртүүчү ушулардын эме да менталитети да баягы прагматичный болуп отуруп алып бир нерселерди кыла бергенге эмеси бар да жөндөмчү. Анан башка бул деле укмуш күчтүү немеси болбосо деле бир негизги себептердин бири андан бөлөк Европага жакын болгону, Евросоюзга бат эле киргени, анан кичинекей болгону да таасир эткен. Баягы электрондук мамлекет деп бизге деле баягы ID карталар барбады беле? Мындай чиби мененчи. Ошолор эстондордон алып барышкан да, эстондордун проектиси болгон. Азыр ошо бул жактын ID карталар ошо чиби менен. Анан карт ридер деп мен биринчи жолу 2020 жыл ковидтен кийин ошо байт ушунда иштеп электрондук кол тамга бар го эме кол коюу ошол чыкканда түндүктө ошондой экен анан ага деген эме керек экен мындай карт ридер керек экен десе эмне деп жасап коюшкан булар мындай ойлонушпойбу деп ойлоп койгом да. Көрсө ал иштейт экен мындай кичинекей эле карта болот экен бирок ага компьютер керек экен да. Биздин элде компьютер жок, биз кыргыз эли Кыргызстан жалпысынан эле компьютер доорду аттап биз сразу эле смартфон доорго өтүп кеткендерденбиз да. Ошого бизге туура келбеди. Буларда ошол кезде эле компьютерди көбөйүп аябай баягы технологияларга басым жасашкан. Баягы көрөгөчтүк болгон да. Анан азыр ушундай баягы булардын приколу бар. Үйлөнгөндө анан өлгөндө гана онлайн эме жасай албайсың депчи, калган баарын онлайн жасасаң болот. Баягы цифровой жактан аябай өнүккөн жагычы. Менимче ушулар. Балким мен деле укмуш ал жагынан эксперт болуп айта албасам керек. Бирок мен билген коллега эстондор мындай прагматичный, аябай эме адамдар. Отуруп алып эле бир нерсе жасап эмгекчил да. Кызыгып отура беришет. Жерден эмнеге Литва, Латвия чогуу Евро шаркетке кирди? Бирдей эле эмеси Нордик эли. Бирок алар Эстонияга караганда анчалык жетишкен жок да. Анчалык юникорн жок ал жакта. Ошол эми Эмелер негизи эле эмеге байлап айтыш кыйын негизичи баягы улутка, жерге байлаганчы. Менин Why Nations Fail деген китепте түшүндүргөн барбы Нобель уткан. Адамдардын мындай чындап жерге анан климатка байланып отуруштун илими жок да, булар мындай кичине айырмаланып жылып отуруп анан бир эки жерлерден булар алдыга секирип кеткен да мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланыпчы. Анан жалпысынан айтканда булардын тили деле ошо эме Латвия, Литвалардыкынан айырмаланат. Булардыкы көбүнчө финдердикине окшош да. Анан менталитет да көбүнчө финдерге окшошуп кетет эстондордуку. Прибалтика болгону менен. Эмелерге салыштырмалуу ал жака көбүрөөк жакындай сезилет. Финдергечи, Латвия, Литвага караганда. Анан ошол эме болду го дейм, ошо туура баягы институттар орноп калды. Убагында президенттер алмашып, убагында неме кылып, баягы бирөөнүн колунда баягы бийлик чогулуп кетпей, ушул жактын мындай саясий да эмелери бар да, аркасындачы. Эми ал жака өтө кирсек, азыр менимче саясий неме болуп кетиши мүмкүн. Бирок жалпысынан эмгекчиликтин аркасынан го дейм, ошо эмгектенип анан отуруп бир нерсе жасай бергенге кызыккан үчүнчү. Эми кышында баары бир кызыгасың да, эшикте чыгып, караңгыда эшикке чыккың келбей, үйдө эле отургуң келет да. Бизде болсо эшикте укмуш күн тигип турса, мындай физикалык жактан эле компьютерде 8 саат отурган адам аз да. Балким ушулар дагы бир эмеси, себептери болсо керек. дагы ушул суроону улантып, вот билим берүү боюнча бул там курс болобу же университеттер болобу, анан мындай жеке мамиледе азыр биз жандай институттардан тышкары сен билим берип атасың да бизгечи. Митаптар канчалык көп өтөт, мисалы IT боюнча китептердин эстон тилинде саны. Мен эмнени байкап жүрөм Польшада, ушулар дагы көп таасир кошот окшойт да. Анткени поляк тилине
китептердин баары которулган. Англис тилин билбесең деле үйрөнүп баштайсың. Метаптардын саны абдан көп. Мгм. Вот. Так, суроо кайрадан. Кандай сунуш бере аласыз Кыргызстандагы программисттерге батыш базарына чыгып иштегенге, мисалы ошол эле Android NDK менен иштегендерге дейт. Кийинки суроосу кичинекей ресурс менен жакшы туура иштеш үчүн Android NDK'ди OS'ти архитектураны, компьютер сайенс же биздин тил менен айтканда информатиканы жакшы билиш керек го дейм дейт. Кошуп өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз жакшы болмок эле. Мындай бир сүйлөмөнү айтса, фундаменталдык нерселер канчалык маанилүү? Кыска жооп аябай маанилүү. Азыркы жасалма интеллекттин доорунда а, көп эле адам, мындай программист эмес деле адам азыр программа жасалат. Мындай жасап публикация кылганга чейин мүмкүнчүлүгү бар да. Англисче билсе балким, же болбосо жалаң орусча менен жазып койсо болот азыр AI жардамы менен. Эми азыр эң керек болуп турган учур ушул го азыр. Мындай терең билип эксперт болгончу. Анан бул жерден мисалы дагы бир суроонун бир жери фундаменталдыктарды аябай билиш керек. Мен эмети колдойм. Терең түшүнүп, мен колдонуп жаткан мисалы программаны кнопкага, экранга колуң тийгенден баштап, кайра экранга баягы сен каалаган сүрөттүн чыкканына чейин терең түшүнө алган адам болсо, мындай бул эң эле чоң скиллдердин бири болот да. Азыркы учурдачы мына терең эксперт болбосоң, AI оңой эле алмаштырып коюшу мүмкүн. Анан суроо неме болчу э? Чет жакка чыгуу, иштөө деген да бар беле? Заман. Кандай сунуш бере аласың батыш базарына чыкканга? Менин оюмча чыгыш керек, көрүш керек. Анан бирок мен көбүрөөк ошол кайтабыз дегендерге эме кылмакмын, жан тартмакмын. Эми биз кайтпаганда ким кайтат дегендейчи. Эми албетте четте жүрүп деле жардам берсе болот. Сөзсүз эле барыш керек деген нерсе жок. Бирок барып бир нерсе кыла алсак, бул мындай чоңураак жардам болсо керек. Бирок сырттан тажрыйба алганга аябай эле жакшы. Мындай миллиардтарды айландырган программаларда иштеп көрүү мындай чоң эле тажрыйба да. Чоң эле тажрыйба. Ошого мүмкүнчүлүк болсо чыгыш керек, көрүш керек. Анан жалаң эле техникалык жактан чектелип калбай, баягы продукт жагына түшүш керек. Мен бул жака жаңы келгенде чындап мен андай технический адам болчумун. Баягы кодду идеальный жазыш керек. Анан анча мынча немени карабай, баягы идеальный кылбайынча чыгаргым келбей ушундай кылып берет элем да. Анан бул жактан үйрөндүм, мындай прагматичный болуш керек экенчи. Баягы effort value деп коет, effort value ratio деп. Салган күч менен алган баалуулуктун мындай эмесин балансын кармаш керек деген түшүнүк бар. Көп ал эмне дегенди түшүндүрөт. Мисалы, бул жакта A/B тестинг деген түшүнүк бар. Жалпы эле A/B тестинг деген түшүнүк бар го. Бир жаңы функционал жасалып жатса, аны A/B тест кылып көрөт. Жазып бүтөсүң тесттезден. Рынокко чыгарасың, мисалы 50%-ине ал функционал жандырып, 50%-ине аны жандырбайсың. Анан жыйынтыктарын салыштырасың да. Кайсынысы мисалы көбүрөөк заказ кылды, кайсынысы батыраак заказ кылды, кайсынысы мындай көбүрөөк эме жаратты, мисалы суппортко же болбосо customer support деп коет го эме, колдоо кызматына кайрылды дегендерди карап туруп, анан бул мындай пайда алып келгенге караганда зыяны көбөйүп кетти деп эмгек менен жазылган кодду кайра таптакыр түп тамыры менен кайра өчүрүп саласың да. Жакшы болбосо. Бул деген тез кыймылдап, тез бир эмени гипотезаны текшерип, баягы бизнес жакка тиешелүү нерселер. Ошол үчүн бизнес жагында түшүнүү, баалуулуктарынчы, анан баягы принципке туруп эле жок код идеальный болуш керек деп отура бербей кээ бир мындай жерлерден, себеби ал код удалить этилип кетиши мүмкүн, же башка себептер болушу мүмкүн. Же жетиштүү деңгээлде жакшы болсо, ошону деле макул деп кетирген да. Себеби акыр аягы бизнесте иштеп пайда алып келбеген нерсе
а, акыры жабылып калат да эменинчи, иштебей калат. Канча идеально сонун код болсо, ал акча алып келе албай калса, компания банкрот болуп жабылат дегендейчи. Ошол жагынан көрүп койгон дагы менимче жакшы болот. Анан албетте чыгып көрүп келген жакшы нерсе. Сырттан тажрыйба алуу. Эми бардыгы эле өнүккөн, же артта калып эми өнүгүп келаткан азиянын немелери деле сырттан билимди импорт кылып анан эметишкен да. А, Алдыга кетишкен азыркы жолунда да. Ошол эле Корея, Япониялар, Кытай деле. Жалпысынан ошондой. Дагы бир суроо окшойт, э? Окей. А, так, фундаменталдуу илими жакшы болгон адистер батыш базарында бааланабы жана жумуш таба алабы? Кыргызстандан барып жумуш издесе дейт. Мисалы ошол эле Эстониядан дейт. Мен ушуну сурайын деп атып элем, бирок бул менин азыркы көйгөйүм да. Мүмкүн сен жооп бер, анан мен дагы кичине кошоюн. Ага. Макул. Актуалдуу суроолордон экен. Мен билгенден, мисалы азыр Болтто сеньорлордон баштап эме кылат, иммиграция кылат өздөрүчү. Сенин документацияңан баштап көчүп келип, биринчи 2 айыңа чейин төлөп берет да мени, квартираңды. Жакшы билгендерди, жакшы тажрыйбасы барлар да бар албетте. Мындай кучак жайып алышат. Азыркы учурда айрыкча ушундай болуп атат окшойт. Баягы рынок начарлады. Баягы жаңы баштап аткандарга мүмкүнчүлүктөр өтө аз, бирок баягы тажрыйбасы болуп калгандар дагы эле эме бар да, жылыш бар. Мисалы Болтко эме түгөнбөйт, аягы түгөнбөйт. Улам жаңылар келип турат, кеткени кетип турат. Анан ар кайсы мамлекеттен иммиграция кылдырат да, алышат. Биздин деле борбордук Азиядан көп. Польшада, мисалы Варшавада, ал өзү ошол жакта болгонбу, дагы бир кыргыз жигит эмеге кириптир Болтко. Ага чейин жок эле. Бирок Кыргызстандан бул жакта бир украиналык бир бала бар, бир киши бар. Алар деле ушундай эме миграция болуп келишкен. Ошол жактан эле Кыргызстандан эле интервью өтүп таап анан келгендер. Фундаменталдык билимдин маанилүүлүгү ооба. Ошол эле мисалы Big Tech болсо, Google болсо же Amazon болсо, алар алгоритм сурайт. Алгоритм деген ал жагын түшүндүрсө узак суроо эме болуп кетет, узарып кетет. Бирок жалпысынан анын да аркасында себеби бар да. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн эми алгоритмди жумушта колдонбойбуз деле го дегендер да көп. Бирок анын аркасында себептери бар өздөрүнүн. Сиз улантырсаңыз болот. Мен эмнени кошмокмун? Бул жерде билим гана эмес, бирок ошол билимди кантип айтып берүү маанилүү да, бул жумуш издегендечи. Бул интервьюга даярдануу мааниси ошол экен. Бул чоң топик, бул боюнча дагы бир жолугушуу кылса болот окшойт да. Ошол эле мисалы behavioral coding, system design бул ар бирөөнө даярданып туруп чыгыш керек экен. Бул өзүнчө өнөр. Ооба. Кээ бир учурда рынок жакшы болуп турганда, мисалы мен кантип Польшага келгем, жөн эле колуңду көтөрүп кетсең жылып алчу да. Бирок азыр абалы кыйыныраак экен. Дагы ошол. Дагы суроо келди окшойт. Мисалы ошол эле C тилин жакшы билсе, алгоритмы, структуру данных, информатика илимин, TCP/IP'ни кандай билсе, кандай шанс же мүмкүнчүлүгү бар жаңы баштаган жаш адистин дейт. Жаңы баштаган жаш адистин. Ну, мен жооп бердим го дейм буга чейин. Вот билимди билген нерсеңди айтып берген көбүрөөк маанилүү. Сен билимиң эмес, кантип айтып бергениң. Ошого басым коюш керек. Интервью өткөн ал өзүнчө илим. Анан бирок жалпысынан бул кеңеш сураган катары сезилди мага. Эгер ошондой болсо, C тилин билүү бул эме деп коет, мындай узконаправленный дейт го, ниш сектор, аябай нишевый да. Анан бул жерде тандоо мүмкүнчүлүгүң өтө азаят. Ошол эле мен Android мобилдик болгон үчүн, мисалы,
Мен ушул айда эмеге Румыния Бухарестке көчүп атам. Ал жакта ошо Google'га кошулам бул жылы. Анан Android болгон үчүн менде мүмкүнчүлүк аз да. Мен локацияларды тандаганда мисалы Google офистер толтура. Бирок жакшы Android проект жасаган жерлер аз да. Эгер жөн эле ошол учурда бэкенд инженер болсоң, мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Мисалы Google Cloud деген Европанын баардык немелеринде эле бар да. Анан проекттер көбүрөөк болот. Бирок билип коюу жакшы. Анан алгоритм менен структурданы сөзсүз. Муну мындай лид код чечип аткан болсоң, же Core Forces, же спорт программинг кыла турган болсоңор, кыла берген аябай бонус. Мындай интервьюга даярданбаганда деле акыл эсти, ой жүгүртүн жакшы өзгөртөт да. Мындай шахмат ойногондой кабыл алыш керек. Информатика базаны да билген аябай жакшы. Мындай фундамент, булардын үстүндө калган нерсе курулат да. Мындай анан таштан куруп туруп эле үстүнө кирпичтен курсаң деле кыйын болуп калышы мүмкүн дегендейчи. Мындай ушундай конкуренттүү эмеде мисалы мындай эме бар го, мисалы Кореянын деңгээлинде бир мисал бар. Ал жакта ушунчалык конкуренция күчтүү. Ар бир адам көбүнчө бирден эле балл болот. Аны эми частный мектептерге берип аябай окутушат. Анан укмуш кыйын специалист болуп чыгат. Экзаменден да укмуш көп алып балл алышат. Анан аягында жумушка барганда, жана чебулдарына жалгыз нерсени өзгөртүш керек болуп калат. Анын КПТсин өзгөртүш керек болуп калат да, КБТничи. Анан ошон үчүн Кореянын эмеси өнүгүп кеткен, баягы пластикалык операция жасаганчы. Баарын идеальный кылып, оптимизация кылып келип, анан аягында эми ушу КБТсине да барышат да. Ошону да түздөп, анан башкаларга караганда жок дегенде бир аз эмен болсун депчи, мындай өзгөчөлөп турган нерсе. Ошол сыяктуу эле бул жакта башка менен мына интервьюдан бирдей өтүп аткан болсо, же башка жактары туура келип аткан болсо, тажрыйбасычы, ошол жактан билимин көбүрөөк болгону албетте эме да, кошумча мындай бонус. Анан булардын үстүнө мен дагы айтыш керек, эми муну өзүнчө тема кылса болот экен, бирок жөнөкөй soft skill деген деп коет го, сүйлөшкөндү билгендерчи. Анан акыркы жеринде кандай шанс же мүмкүнчүлүк бар да, жаш специалисттерге мен азыр байкагандан Европанын эмеси, рыногу, баягы жумуш эмелери аябай начар. Жаш специалисттерди алып келбейт дагы. Бул жактан университетти бүтүп алып да таппай аткандар көп. Бул Европада деле эмес, Американда деле баа эмес, рынок ушундай болуп атыптыр азыр. Эгер ал жакта жумуш болсо, 2 жылдан ашыгыраак кылып мындай тажрыйба кыла бериш керек азырчы. Эми параллельно издеп көрүш керек, бирок шанс азыраак азыр тапкангачы, баягы жаңы баштаган специалисттерди алдырган же бар алып келген компаниялар. Ага мындай 2 жылдан өчүрүп бир аз тажрыйба болсо, анан алып келишет эми охотно эме. Азыркы учурда абал ушундай, кийин кандай өзгөрөт эми айтыш кыйын азыр, аябай тез өзгөрүп аткан заманда. Прогноз боюнча программисттердин саны бул Евро шаркетте 2 эсе көбөйөт дейт. Мен бул жасалма интеллекттин кесипетинен ойлодум да, кайсы жака барыш керек деп сурадым да. Топ 5 кийинки кесип десем, ошо биринчи орунда баягы эле software engineering турат да. Бул менин оюмча бир локалдуу эле 1-2 жылга созулган нерсе, бул өтөт да. Даярданыш керек. Мен мисалы Hello Interview деген ресурсту таптым, ошол жактан бүт баары бар экен. Кодинг, behavioral system design бүт баары бар экен. Ошону өтүп атам. Google'га кирдим дедің, Ооба, сиз IT курултайдан сүйлөшпөдүк окшойт менен аны. Ошондо эми ал жакта көп кишилер менен сүйлөшүп атып туруп. Мен деле унутуп калдым да, көп кишилер менен сүйлөшкөн үчүн. Ооба, Бухарестке баратам. Бухарестке кетип атабыз буюрса. Бухарестке Android OS буюрса. Так, тажрыйбаны open source проекттер менен кылып топтоймбу? Бул суроолорго жооп бергенге мындай контекст керек экен. Азыркы абалыңар кандай эмеде, мындай кайсыл этапта экенинчи. Бирок open source'тар дагы жакшы, мындай бонус нерсе да. Бирок көпчүлүк учурда open source'ту мындай пайда үчүн кылып калганда анча алыска кетпейт. Мындай каалоо менен болгон нерселер узагыраак мындай жакшы эме алып келгендей сезилет да. Жаккан проект болсо кылышып, колдоп, өзүң колдоп пайдаланып көрсө болот сонун.
Турат агай, сизде да суроолор барбы? Менде суроо деле жок, бирок Нурбол мырза, рахмат аябай. Негизи жогорку деңгээлде өттү. Эми баары бир биг тек. Бизде көбүнчө жолугушууларда ошо эми үйрөнүп аткандарын, каяка барайын, эмне кылайын, эмнени үйрөнөйүн деген суроолор болот эле. Бирок азыр эми чынында мындай үйрөнүүнүн деле жолу кыйла жеңилдеди. Мисалы бир нерсени үйрөнүү үчүн мурункудай мындай аябай убакыт бөлүп казып отуруп издеп же болбосо мен өзүм үйрөнүп атканда билем да, мисалы 13-14 саат видео көрөт элем да. Анан эми азыр андай эмес, мисалы бир нерсени үйрөнгүң келсе тез эле жазып, сурап, кыска кыска кылып, анан ошону мындай теманы тереңдетип дагы үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүктөр көбөйдү да. Рахмат, жакшы маалыматтарды алдык. Негизи мен жеке өзүмдө деле ошол Европа жактарды барып бир көрүп келүү, бир иштеп келүү максатымда турат. Мындай жасап аткан иштерим, кылып аткан нерселерим баардыгы ошол мындай резюменин немесинде кетип аткан сыяктуу да. Резюме үчүн жасап аткандай да бүт жасап аткан иштеримчи. Руслан мырза келип калды. Ооба, Кош келипсиз. Руслан кандайсың? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Кандайсыз Кансып эке? Кандайсыз? Тиги артыңда Google'дун офиси. Жок, чын эле Жок. зданияга. Жөн эле. Өткөндө бизге Нурлан Молдомуров офис тургузганда ошо көргөзгөндө Руслан да бар болчу, мына мен тиги жерде отурам. Так, суроолордун баарын сурап ушу жооп берип койдуң. Руслан, Amazon'do Android тиркемелер жасоонун өзгөчөлүктөрүн, кандай кыйынчылыктары бар? Эмнеге платформ native керек Amazon'го? Бул мен билгенден жөн эле жанагы Wildberries сыяктуу эле эме да, тиркеме. Ушуну айтып бересиң? Жок, бизде көп тиркеме бар. Негизи ал бир гана бул сиз Кансып эке айтып атканыңыз тиги Amazon доставкалуу өзүнчө тим жасайт, аны Канададан жасайт болуш керек мен билишимче. Бирок билбейм кайсы тим экенин. Бирок бизде аябай бөлүнгөн да. Бул мисалы бөлүнгөндө бир эле приложенияда мисалы бир 30 команда иштеши мүмкүн. Анан 30 команда бөлүнгөн, ар бири өзүнүн бир features деп коет го, баягы өзүнүн өзгөчөлүктөрүн ошо коддорду жасайт. Анан бул жерде ошол аябай көп өзүлөрүнүн ичиндеги баягы туулдары бар. Тул эме аспаптар колдонуучу. Бул мисалы башка жерден көрбөйсүң. Бул Amazon ичинде эле колдонулчу программалар. Анан ошол өзгөчөлүк жана бул эме бир чети аябай жай. Бир нерсе жасасаң, мисалы мурункудай иштеп атканда сен бир нерсени жасап туруп баарын көрсөтсөң болот. Бирок Amazon'до бул нерсе бат болбойт. Сен бир нерсени пландайсың, жасайсың. Аны 4-5 жолу тестерлер текшерет, аның бир ай өтөт. Ар бир жумада сен жаңы версиясын алып, бүт карап, кайра чыгат да. Анан ошо аягында бир жаңы бир ошо тиркемең болуп чыгат да. Анан бул тиркеменин ошо өзгөчөлүгү Amazon'да көп ресурс болгон үчүн, көп адам болгон үчүн мындай стабилдүүлүгү аябай жакшы болот да. Ушунун баарын процесстен өткөндөн кийин сен приложение мисалы тиги интернетте же Play Marketте бир нерсе сынып калып же бир кандай бир краш болуп калганын баарын мындай аябай минималдаштырган да. Процесс өзү аябай чоң, аябай көп кадамдан турат. Ошон үчүн бир чети бул жаман. Мисалы мен өзгөчө мен тиги программист болгон үчүн бул аябай жаман. Анткени сен бир нерсени жасап туруп бат эле көрө албайсың да. Бул баардык процесстен өтүш керек. Анан процесс өткөндөн кийин эле гана аягында адамдарга чыгат да. Ушул эң өзгөчөлүгү ошол деп ойлойм.
Бүгүн мен билдим, мобилдик тиркеме жасоодо платформанын продакт болуп бөлүнөт экен да. Сен ошондо кайсысын сындасың? Продакттабы же платформа? Азыр бизде бир нерсе башка өзгөрүп атат. Кандай продукт эмес, сен баягы бизде билдер деп чыгып атат да. Билбейм, уктуңузбу ошондой? Билдер ошол билдер, прототайпер, анан мисалы прототайпл бул прототипти жасап эле көрсөтөт. Билдер ошону алып жасайт. Анан ошо жасагандан кийин фичаларды дагы тазалаганча өзүнчө бир кандай десем роль чыгып атат. Бул мисалы буга чейинки мисалы биздики бөлүнчү, мисалы Android, iOS платформа, React Native ар бирөөнүн баары өз адам кылат депчи. Азыр ошонун баары бирге кошулуп, баардык нерсени бир киши баарын кыла ала тургандай кылып атат да. Бирок ошону кыла турган бир ошо айтып атпаймынбы, баягы прототайпер бул биринчи нерсени бүт жасап туруп эле көрсөтөт, баарына жакса, аны уже билдер жасап баштайт. Билдер ошону туура жасаганы, кандай туура кодпу, баары искусственный мындай интеллект менен да. Амазондуку өзүнүн модели, Kiro. Киро бул клауд эле. Киро бул жөн эле оболочка мындай эмеси, оболочкасы эле, бирок бүт баары клауд астында. А, Антропиктен. Антропиктен. Ошондо кандай өзгөрүүлөр болду ошо Kiro келгенден кийин? Жасалма интеллектке чейин анан Жакшы кийин. суроо, аябай сонун суроо деп ойлойм. Анткени мен буга чейин 6 ай иштегеним, могу аягы 6 ай. Бул буга чейин 5 жыл иштегенимден аябай өзгөчөлөндү да. Аябай өзгөрүп атат. Анткени ошол бүт ушул AI келип баардык нерсени сен кыла баштадың. Баардык нерсени аябай тез болуп атат. Жетишпей калтабыз да, мындай айткандачы. Баардык жасап эле көрсөтүп жазып эле. Ошого азыр айтып атпаймынбы, процесс аябай чоң болчу, баягы маркетке чыгарыш үчүн, адамдарга колдонуш үчүн. А ошол аябай кыскарып атат. Анан көп орто жолдо баягы агенттер деген нерсе чыкты. Анан агенттер бул сенин ошол кайталоочу проблемаларды же бир нерсени караган адам керек жок, ошол сага айтып атат да, мисалычы. Нурбол, болутточу жасалма интеллекттин таасири кандай? Чоң. Мен өзүм код жазбай калган азыр 7-ай болсо, жарым жылдан өтүп кетиптир да, көп эле болуп калыптыр код жазбай калганымачы. Мындай карайм, көбүнчө код окуйсуң. Анан git push'tu жаз десең дагы пуш кыл деп агенттен сурап калдык да. Карап нормально экен, мону пуш кылып кой депчи. Анан булдун ичинде эме көп, эркиндик көп эле. Провайдерлерден, OpenAI'дан модельдери бар, Anthropic модельдери бар. Негизинен ошол Anthropic менен OpenAI экөөнүн провайдерлерин көп колдонот. Gemini деле бар, бирок аны колдонгондор аз. Курсор бар экен, Copilot'ты колдонушат кээ бирлер, бирок ким колдонот билбейм, мен көрө элекмин да, өзүм тааныбайм эч кимди алар колдонгон. Эң негизи көп колдонгон ошо эме OpenAI'дан анан Anthropic'тин модельдери. Анан анын үстүнө баягы оболочка дей турган болсо, кээ бирлер курсор колдонот, кээ бирлер Cloud Code, Anthropic'тин өзүнүн эмесин колдонот. Мен өзүм жеке Open Code деген эмени колдоном, open source. Анын аркасына баягы GPT'ни дагы анан эмени да байлап койсоң болот. Anthropic'тин Opus же Sonnet'терди. Анан эми эмеге жараша, абалга жараша модельдерди которуп пайдалана бергенгечи. Анан ичинде бул жакта ошо AI-га байланыштуу нерселер көп болуп атат. Эмеден баары эле мисалы AI-ды каерге колдонуш керек деген суроо баарында эле. Каерди мындай жакшыртып салсак болот, кайсыл жерди мындай оптимизация кылсак болот дегенчи. Ар бир эле азыр мисалы программист эмес деле эмелер, жумушчулар болуттон contribution кылышат. Contribution дегенде өздөрү бир тул жасаса, өздөрүнүн эмесин жумушун жеңилдете турган. Ошону деплой кылып берген мындай системалар бар да. Мен өзүмө керектүү бир тул жасадым, башкага пайдалуу болуп калышы мүмкүн. Аны деплой кылып коем да, аны мындай бөлүшүп койсоң башкалар пайдаланышы мүмкүн да.
ушундай AI менен азыр бир аз мындай Руслан байга айтып аткандай эме болуп атат. Мындай бир аз хаос болуп атат, бирок жылып атат тез тезден. Чатта суроо пайда болду. AI функциясы бар мобилдик колдонмодо кайсы каталар кийинки масштабдоодо тоскоол болот дейт. Мисалы, э, биринчи суроо кандай жасалма интеллекти силер жасаган тиркемелерди кантип колдоносуңар, анан ошондо кылынган тоскоолдуктар жөнүндө да. Экиге бөлүп караса болот экен, ошол суроону жакшы түшүнбөдүм. Мисалы, ошо программанын өзүндө AI функция барбы, же ошо программаны AI менен жасаганмын дегенчи? Программанын өзүндө. Өзүндө болсо жөнөкөй эле неме сыяктуу болот. Ал башка программалардан менче көп да айырмасы болбойт. А, себеп дегенде AI функционал деген ал аркасында бир эле бир модельге барат да, же сервер менен барат, же болбосо телефондун өзүндө кичинекей модельге иштетет. Ал жөн эле бир input output плагин да, мындай кошулганчы эмеге, программага. А негизгиси башкалардан көп да айырмасы болбосо керек. Ошол эле баягы картаны колдонуп аткандай эле, же ошол эле башка тек камераны колдонгон функционал жазгандай эле жазып кое берет да аны. Руслан, кошуласың? Руслан. Менин оюмча ошол негизи LLM бул AI бүт эле бул текст эле гана түшүнөт. Сен кайсы гана эмнени жөнөтпө, бүт баарын тексттик форматка айландырат да. Анан ошо тексттик форматка айландырып, мисалы бизде азыр код жазып атпайбы? Бул кандай айтат? Бул текстти көп текстти жөнөтөт AI-га. Анан ушуну карап туруп, мондай код жасаш керек. Анан ушундай кодду жасап, ушул команданы жөнөт дейт. Анан ошондой эле AI бүт эле негиздик текстти түшүнүп эле ошону жөнөтө берет да. Анан биздин көбүнчө азыркы айтып атпаймынбы, агенттер деп атпайбы? Агенттер бул деле ушундай эле эмеге байланышат модельге. Бирок бул агенттин ичинде өзүнө көп командалар бар. Мисалы айтып атпаймынбы, азыр жөнөтүп кайра алган кээ бир агенттерге айтып койсоң болот. Мисалы күндө саат 4-тө ойгонуп, данный бүт данныйларды алып чыгып, ичине карап, туурабы же туура эмеспи деп, анан туура эмес болсо мага айтып койчу. Мага мисалы СМС жөнөтүп кой. Туура болуп туура эмес болуп депчи. Муну мисалы 2 жыл мурун мен карачумун. Мисалы ушул эле нерсени мен отуруп алып, баардык нерсе туура келтабы, бүт ашып мындай эч кандай ката болгон жокпу, эч кандай инцидент болгон жокпу деп текшерчүмүн отуруп баарын. Азыр ошонун баарын мындай айтканда агент кылып атат. Мен карабай элем. Мага агент айтат: "Бүгүн мисалы мындай ошибка болду, карап койсоңор жакшы болот" дейт. Ошону барып эле карайсың. И сен ошо ошибканы туурабы, туура эмеспи деп эле бүт карап чыгасың. Бирок баарыбыз түшүнүш керек, AI дайыма ката кетирет. Бул мындай айтканда жөн эле статистика да, ката кетирет. Бирок ошону катаны минималдаштырып, туура контекст бериш негизи азыркы биздин жумушубуз болуп калды. Туура жооп бердим. Менин оюмча туура эмес деген түшүнүк жок. Бул жерде ар бир жооп маанилүү. Стартап боюнча экен, эгер сиздер бүгүн нөлдөн стартап түзсөңүздөр, биринчи MVP үчүн кайсыл нерселерди ашыкча татаалдаштырбайт элеңиздер дейт. Нурбол жасап көрүптүр стартап. Руслан, сен жасап көрдүң белең? Жасап көргөм, бирок болбой калды. Жооп берип кетсем болот. Азыркы эме биринчи стартап бул азыркы мезгилде менин оюмча баардык нерсеге стартап жасасаң болот. Бирок азыр AI болгон үчүн менин оюмча окшош көп стартаптар чыгат. Анан сен ошолордун баарынан өзгөчөлөнүп, бир өзүңдүн аудиторияңды табып, ошого жасасаң менин оюмча туура болот го. Анткени көп нерсе бар, бирок сен мисалы ал нерсени жок
бир нерсенин жок болгон, бир жаңы нерсе же бир проблеманы чече турган бир нерсени ойлоп таап, ошол мисалы бир эле адамдарга, ошол колдонуучулар ошол сенин тиркемеңди колдонуп өзүнүн проблеманы чече алса, анда ошол стартап болот деп ойлойм. Бирок азыр айткандай AI менен аябай көп нерсе чыгып атат. Нурбол, сенин тажрыйбаңдачы кандай? Мен кошулам. Мен билгенден программа жагы, приложение жагы же техникалык жагы стартаптын өтө эле мына технический болбосо да, стартаптын бир 20-10% андан деле аз да. Көпчүлүк учурдагы 99.99 стартаптардын көпчүлүгү приложенияда маселе эмес, техникалык жагычы. Азыр болгону AI ошол эмени алып салды, муктаждыктычы менин оюмча. Себеби мына идеясы бар адам AI менен бат эле прототип кылып жасап, ошол бизнесте иштейби, чындыкы жашоодо текшере алса болот да, оңой эле. Мурда деле жасагандар эле бизге мисалы айтишниктер катары сиздерге деле көп келсе керек, келип калган болсо керек, баягы миллиондук идеялар менен келишет. Сен могу приложение программаны жасасаң эле болуп кетебиз депчи. Анан жасап берген күндө деле тиги бизнес жагын тартып кетишпейт да. Бизнес жагын иштебейт экен, минтпейт экен, анан сенин функционалың жакшы эмес экен деп баягы ушундай болуп калышы мүмкүн. Ошого эле бир мисал болуп деле бул 2014-жылы баштап аткан бала 19, азыркы CEOсу, основатели 19 эле жашында колунда эч нерсеси жок эле баягы диспетчерлик эмелери чогултуп, мына диспетчер менен иштей турган эле жөнөкөй эле эме менен башталган да. Таксистерди жемеге регистрация кылып, анан эң жөнөкөй чала була иштеген программа жасатып бирөөгөчү, өзү программист эмес. Ушинтип эле башталган нерсе. Мунун негизги максаты эмне, бизнес жагы иштеш керек. Бул мындай айтканда, биз 2018 жасаган баягы К2 эмеде кызыл кыядагы эмебиз, таксибиз. Ушундай эле программасы менен жасап баштаган, бирок азыр болду каякта, К2 каякта да. Бизнесин жүргүзүп кетпесе, менин программанын эмеси деле жок да мындай. Азыр тем более AI менен ошол эмени алып койду, мүмкүнчүлүктүчү. Мындай мүмкүнчүлүк эмес, барьерди алып койду. Бирөөгө код жаздырыш керек, кымбат дегенчи. Тез эле куруп, неме кылса болот. Мындай гипотезалар текшерсе болот да. Мындай примитивный жөнөкөй нерселерге. Мындай research керек болгон cutting edge, мисалы ошол эле Skype деген өзүнүн учурунда эме болгон, ал мындай жаңы жаңылыкчы, ноу-хау. Андай нерселерге албетте ал башка нерсе, ал деген research талап кылат дегендей. Ошол болду. Эмеси негизгиси коркпош керек, негизгиси программаны көп ойлонбош керек, негизгиси бизнес жакка жакшыраак көңүл буруш керек. Мен дагы иштебей таштап салган стартапер катары эмени техникалык жак менен чечкенди жакшы көрөм да, программа жазгандычы. Кийин анализ кылсам, түздөн түз эле ошол кардарлар ким, ошолор барып сүйлөшүш керек экен. Ошолордун көйгөйүн кол менен чечип көрүш керек экен. Бул ар бир стартап жөнүндө китепте жазылган, do it manually. Колуң менен биринчи чеч депчи. Так, 17:30 болду. Биз пландаштырылган убакыт келди. Суроолор, жооптор сонун болду. Балдар, рахмат. Сан, Нурбол, Кыргыздарга Турат агай, рахмат. Турат агай. Негизи кыйындар көп кыргыз балдарданчы. Ошо дагы ушундай иш чараларды уюштуруп турсак, эми Руслан мырзадан, Нурбол мырзадан таанышып алдык. Дагы балким тааныштарыңыздарды чакырып, себеби эми Нурбол мырза сиз айткандай эле ошол сөзсүз эле Кыргызстанга келип болбосо дагы ошол чет жакта туруп, ошондой биг текте туруп, ошол биздин Кыргызстанда эми чынын айтканда биз көп эле нерседен аябай эле аркадабыз. Биздин азыр мисалы биз Кыргызстанда биздин биг тек Мбанк да. Анан Мбанк силер үчүн мындай кичинекей эле нерсе болуп атат да. Ошон үчүн биз мындай өсүүгө муктажбыз. Ар бир ошол жерде айтылган, угулган сөздөр бизди алдыга жылууга
дагы да көбүрөөк нерсени үйрөнүүгө түрткү берет. Эми биздин Кыргызстандын деңгээлинде азыр ошол тезирээк Flutter'ды үйрөнүп, кардардын көйгөйүн чечип берип, ишти алдыга жылдырыш керек болуп атат. Ошол да. Анан анан тереңдеш керек. Нурбол мырза айтканга мен аябай туура кошулам. Мисалы, илгеркидей тетиген нолдон кирип алып туруп 0101ден код жазып башташтын азыр эч мындай неме логикасы жок менимче. Ал жерден качан каяка жетесиң өмүр өтүп кеткен топ да. Ошон үчүн тезирээк AIдан сурап мен мону жасаган атам, давай мага үйрөт деп анан просто эле промпт жазып отура бербей, ошону эмнени жасап атат өзү да тереңдетип үйрөнүп окуп тереңдетишсе жакшы болот. Так бүгүн аябай сонун нерселерди уктук. Кайрат мырза да аябай сонун суроолор менен бүгүнкү жолугушууну кооздоду. Рахмат. Калыс мырза, сизге рахмат. Мен бир нерсе эми оюмда айтып кеткен, мисалы азыркы балдарга үйрөнүп аткан Э, эртерээк тереңирээк түшүнгөнгө аракет кыла. Анткени көп азыр адамдар ошо AI менен көп нерсени мындай оңой эле жасап калышты да. Анан сен мындай терең түшүнгөнүң, терең билгениң азыр аябай маанилүү. Анткени AI жасайт, бирок ошо ичиндеги каталарды ал албетте кылат. Жана ошону таап туура кылган менин оюмча азыр эң, мисалы келечектеги программисттерге биздин эми көп муктаждык жаратат болуш керек деп ойлойм. Анткени ушул баардык проблеманы чечиш үчүн. Анан ошон үчүн балдарга буюрса жакшыраак окуп, тереңирээк түшүнгүлө деп. Рахмат. Ошол эле нерсени Нурбол мырза да айтып өттү. ооба кошулабыз. Эмени бир кезде отуруп карта менен печать кылып жазышкан го 01 мененчи. Анын үстүнө кайра келип компьютер келди 01, анан ассемблер деп памятке түз көрсөтүп жазып башташты. Анан кийин программа тилдери чыкты. Анан биринчи эмедеги баягы муундагы тилдер депчи, баягы C++ дегендер. Анан экинчи муундагы тилдер деп Java деген сыяктуу. Анан үчүнчү муундагы деп баягы High Level деп Dart, Swift, Kotlin, Python'дор чыкты. Эми бул AI ошонун үстүндө эле дагы бир слой да. Мына өзүбүз колго код жазбашыбыз мүмкүн, бирок ошону жазат. Бирок ошол учурларда деле биз эмени унуткан эмеспиз, баягы алгоритмдерди сураганды, түбүн түшүнгөндөр баары бир эмеде болгон, мындай суроо талапта болушкан да. Ошого үйрөнүш керек тереңдерин дагы. Бирок үстүдөн баштаган мындай кызыктуураак ал учурда баягы эмен жогото болбош керек да. Кызыкуунучу. Сонун Рахмат. сонун суроолор болду, мага активдүү катышкандарга рахмат. Сурап кызыгып. Ошол анда сиздерди көп кармабайлы. Калыс мырза, дагы буюрса уюштуралы. Буюрса Жолукканча. чоң Ооба, рахмат. ооба. Кечиресиз, кичине кечип калдым. Бирок чоң рахмат сизге.